Ар бир секунда сайын дүйнөдө өзгөрүүлөр пайда болот. Адам баласынын өмүрүндө кадам сайын изденүүлөр, өнүгүүлөрдүн тынбай болуп туруусу жакшы жашоо образын түзүүгө мыкты мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берет. Эбегейсиз чоң эмгектин арты менен кээ бири белгилүү кино жылдызы, калк кадырлаган акылман болууга жетишсе, айрымдары күчтүү спорт чебери, алдыңкы ишкер болуу сыяктуу чоң ийгиликтерди багынтат. Бирок бир эле туура эмес ташталган кадам баалуу делген мүнөттөрдү талкалашы мүмкүн. Ал биздин жашоо. 1996 жылга чейин Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европалык аймактык бюросу тарабынан ВИЧ инфекциясы учурлары катталбаган бирден бир өлкө катарына кирген болсо, 1998 жылдан баштап биздин өлкөдө да аталган ооруну каттоо иштери жүрө баштаган. Өкүнүчтүүсү, бул дартка чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Сурооду беришти уже бала баштады. Апай, эмне себептен дарычы? Бул оору кайдан жуккан? Ким аркылуу жуккан? Эмне үчүн деген суроолорду бала беришти баштады. Чоңойгон саары энени жүрөгү ооруйт. 2007 жылы Ош шаарында дарыгерлердин калпыстыгынан улам 75 наристеге кан куюу учурунда ВИЧтин жугушу бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө элин дүрбөлөңгө салган. Бул каргашада наристелердин арасында Махмут дагы бар эле. Бөбөк ал учурда болгону 6 гана айлык өмүрүн сүрүп жаткан. Келечекте чоң врач болгусу келген Махмут учурда 11 жашта. Анын алтын балалыгы дары-дармек ичүү, убак-убагы менен ооруканага каттоо жана дарыгерлердин көзөмөлүндө болуу менен өтүүдө. Бир күнү да дарысыз өтпөгөн Махмуттун айтымында, өз учурунда дары ичпесе, ичи ооруп, дене табы көтөрүлүп кетет. Мен дагы ооруйм 10 жылдан бери. Бошум ооруйт дагы, көңүлүм айныйт, ичим өтүп кетет. ВИЧ бул адамдын иммун таңкыстыгынын вирус козгоочу дарт. Инфекциянын акыркы чеги болуп саналат. Иммундук тутумдун жок кылышынан улам организмдин коргоо күчү соолгундай турган патологиялык абалы. Тагыраагы өтө коркунучтуу жугуштуу оору. Акыркы жеткен чеги СПИДти пайда кылат. Же плазмадамы, же кандамы, 700 сомгамы, 1,5 сомгамы ошо ооруду бир жыл өмүр бою балдарга сатып алды деп ойлойм да. Şu жерлери мени кыйнайт да. Анан азыркы чейин бул ооруду жашырып, ачыкка чыкпаган аялдар өтө көп. Мен бул откровение ачык сүйлөгөнүмдүн себеби бул ооруду жукушуда мени дагы, атасыны дагы, баланы дагы күнөөсү жок да. ВИЧ СПИДке чалдыгып, анын түмөн түйшүгүн 11 жылдан бери тартып келе жаткан Арабия айымдын азабы айтпаса да белгилүү. Алгач жаңы гана жарык дүйнө менен таанышып, бейгүнөө жаткан баласы Махмут 1 жылдан соң өзүнүн бул ооруга кабылуусу ал үчүн чоң сокку болду. Баласы Махмут жеңил шамалдап сыркоолоп калган учурда Арабия айым аны ооруканага алып барат. Анда дарыгерлердин тиешелүү жардамын алган соң үйүнө кайткан. Аз өтпөй эле балага кайра ысытма чыга баштаган. Мындан тынчсызданган эне баланы ооруканага алып келген. Лабораториядан кан сатып алып куйган соң абалы бир аз жакшырганы менен кайрадан ооруканага барууга мажбур кылган. Неме болду, өзгөрүш жок. Дагы үйгө жууап берди, анан кеттик. Дагы бир жум өтмөй дагы кайтып келдик. Ошондой болуп, балада эч өзгөрүш болбоду да. Кийин анан нерде бир неме калды. Ошонго анализ тапшырасыңар деди. Анализди Ошто тапшырдык. Грудной отделениеде жатат элек ошо мезгил. Жай эле да, анан жатып анализиңер 3 күндө келет деди. Анализimiz 3 күндө келди. Айтпады ошондой неме оору деп айтпады. Мен бул ВИЧ, СПИД жөнүндө эч кандай түшүнчөм жок эле да меничи. Анан баланын атасынан анализ алды. Баланын атасы таптаза отрицательный чыгып атат. Менден дагы анализ алды. Меники дагы отрицательный чыгып атат.
Бала деле ошондой диагноз чыгып атат да. Ошондо эми эч деп айтпай бизге балада спид деген оору чыгып атат деп. Түшүнбөдү да, ата дагы, эне дагы түшүнбөдүк. ВИЧ-спидке чалдыгып калгандар элдин сөзүн алынып, терс пикирлерди угуп, шылдың болуудан коркушат. Коомдо аларда дискриминацияга алган учурлар азайбагандыктан көп оорулуулар өздөрүнүн статусун аныктоодон, текшерилүүдөн качышат. Оорунун тынымсыз көбөйүүсүнө бул дагы бир себеп. Коомдон четтеп калуу, чүнчүп кетүү, адамдар тарабынан басмырланууга дуушар болгон жабырлануучулардын өздөрүнө тиешелүү укуктары бар. Маселен, сапаттуу медико-санитардык жардамдарды алууга, өзгөчө урмат сыйга ээ болууга, ошондой эле анонимдүү жана купуя медициналык кеңештерди алып турууга, дары-дармектерди бекер жана жеңилдетилген шартта алып турууга өзгөчө укуктары бар. Бизде мыйзам 2005-жылы иштелип чыккан ВИЧ-спид жөнүндө мыйзам бар. Анын негизинде ВИЧке чалдыккан балдар 18 жашка чейин толугу менен 3000 сомдон жөлөк пул алып жатышат. Мындан сырткары айыл өкмөт тарабынан кошумча жардамдар бөлүнгөн, мыйзамда каралган. Ооруканаларда жатса бекер дарыланат. Кепилдик программасы боюнча бул ооруга чалдыккандар толук акысыз медициналык текшерүүлөрдөн өтөт, лабораториялык текшерүүлөрдөн акысыз өтөт, ошондой эле дарылануудан акысыз өтөт. Кан алмаштыруу, тазаланбаган медициналык аспаптарды колдонуу, организмге кан куюу, жыныстык катнаш, кош бойлуу учурда энеден балага өтүүсү, эмизүүдөн жана төрөттөн жугуу ыктымалдуулугу жогору. Ар минута сайын дүйнөдө 5тен адам аталган дартты жугузуп алат. Алардын көпчүлүгү 15 жаштан 25 жашка чейинкилер. Өкүнүчтүүсү бул вирустан арылтуучу бир дагы каражат учурда ойлонуп табыла элек. Чөчкүрүп жөтөлүүдөн, кол бери учурашуудан, коомдук жайларда, бассейн, кафе, мектеп, ишканалардан, ашкана буюмдары жана тамак аштан, чымын-чиркейлердин чагып алуусунан жукпайт. СПИД алгач 1980-жылдардын башында пайда болгон болсо, учурда дартка чалдыккан адамдардын саны 36 миллионду түзөт. Алардын арасынан 25 миллиондой адам каза тапты. Дүйнө жүзүндө 36 миллион адам ВИЧ-спид оорусу менен ооруйт. Республикалык СПИД борборунун билдирүүсүнө караганда, Кыргызстанда 7396 жаран ВИЧ-спид оорусу менен ооруйт. 1695 адам аталган дарттан каза болгон. Чүй облусу 31%, Ош облусу 19%, Ыскөл облусу 13%, Нарын облусу 9%, Баткен облусу 7%, Талас облусу 7%-ды түздү. Тарыхына көз чаптырсак, айрым изилдөөчүлөрдүн жыйынтыгында бул оору алгачкылардан болуп 1926-жылдары маймылдардан адамга жуккан. Ал эми эң биринчи 1930-жылдары Африка мамлекеттеринде табылып, Конгодо 1959-жылы эркек киши каза болгон. Анын канын текшерүү учурунда ВИЧ-спид вирусу бар болуп чыккан. Учурда бул илдет кулачын жайып бүтүндөй дүйнөнү дүрбөтүп жаткан чагы. Ал эми аны токтотуу же айыктыруу азырынча мүмкүн эместей. Алгач өздүк гигиенаны таза сактоо негизги талап. Тиш жуучу щеткадан тарта сакал алуучу устар, ошондой эле маникюр жасоочу каражаттар ар бир адамдын жеке өздүк буюму болуусуна тийиш. Наркотикалык каражаттардан баш тарталы. Бир жолу колдонуп көрүү мүмкүн эмес. Өзүңүздү алдабаңыз. Кокусунан болуучу жеке байланыштардан өзүңүздү абайлаңыз. Тобокелге салбаңыз. Анткени ар бир адамдын өзүнүн сүйүктүү инсаны болору бышык. Ден соолук бир гана сиздики.